кишилердин көбүнө жардам кылды. О калайык эл журту чыккызуу. Кыргыз адабиятына деги эле эл агартууга өзүнүн зор салымын кошуп келе жаткан педагогика илимдеринин доктору профессор Абдикерим Муратов өзү окуган Ноокат районуна караштуу Мурдагы Свердлов азыркы Шанкол орто мектебинде 60 жылдык мааракесин белгиледи. Салтанат адаттагы мааракелерден айырмаланып мектепте белгиленди. Абдикерим Муратов жаш мугалимдерге иш тажрыйбасы менен бөлүшүп, кеп кеңешин айтты. Кайсыл айында мугалимди жакшы караса, кайсыл айында билим берүүгө көп көңүл бурулса, ошол айыл келечектүү. Кайсыл айында мектеби жаман болсо, ошол айылдын келечеги жок деп айтабыз. Салтанатка райондук билим берүүнүн өкүлдөрү, жазуучунун кесиптештери, бир туугандары, шакирттери, бала кезде бирге окуган классташтары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышып, Кеңеш айыл өкмөтүнүн ардактуу атуулуу наамы ыйгарылды. Абдикерим Муратов кыргыз адабиятындагы көч баштаган адабияттын тарыхы, адабият таануу, сын адабийсын, адабияттын теориясы багытындагы илимпоз окумуштуулардан өзгөчөлөнүп, айрыкча адабиятты окутуу методикасы боюнча Кыргызстанда Советбек Байгазиев болсо, ошонун катарында турган эле улуу окумушу деп эсептелинет. Абдикерим Муратов кыргыз элине таанылган илимпоз катары, андан тышкары кыргыз педагогикасындагы орду бар, өзгөчө үлгү болгон инсан. Мына улуу инсан өзүнүн өзгөчөлүгү менен айырмаланат деп коет. Бүгүн агай өзүнүн туулган жери Шанкол айылында, Шанкол мектебинде өзүнүн Муратов кабинетин ачып атат. Бир эле кабинет ачпастан бүгүн Муратовдук окуу башталып атат. Бул окуу аркылуу биздин Кыргызстандагы бүт адабиятчылардын, педагогдордун чыгармачылыгынын башаты башталып атат. Иш-чарада жогорку жана орто мектеп мугалимдеринин ортосунда өткөн кароо сынактын жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшырылды. Ошондой эле эссе жазган жана мыкты окуучулар да диплом, баалуу белектер менен сыйланды. Педагогика илимдеринин доктор профессор Абдикерим Муратовдун педагогикалык окуусуна карата сабактар мыкты иштелмес аттуу кароо сынак жүрдү. Ошол кароо сынакка дээрлик шаардан көптөгөн мугалимдер катышты. Анын катарында мен дагы ошол кыргыз адабиятынан 5-класстан Карагыл Ботон поэмасы жөнүндө сабактын иштелмесин жазып катыштым. Анан жыйынтыгында ушул калыстардын чечими менен байгелүү 1-орунду алууга жетиштим. Учурдан пайдаланып ушул сынакка катышуума жардам берген өзүмдүн устаттарыма, мектебибиздин мугалимдерине, анын катарында Маматов Асылкан эжекелерге өзгөчө ыраазычылыктарымды билдирем. Ошондой эле Абдикерим Муратов 60 жылдык юбилейинде өзү окуган Ноокат районунун Шанкол орто мектебине кыргыз тили жана адабият окууканасын ачып берди. Каана керектүү интерактивдүү доска, компьютер жана эмеректер менен камсыздалган. Мунун максаты ушу балдарды азыркы илим билимге жакындатуу. Өзүңүздөр барып жакшы билет, теле көрүүчүлөр жакшы билесиздер, балдар компьютерге кызыгышып, жалаң баягы сотко баш балдар болуп кетпедиби? Анан ошолорду аз да болсо, ушул кадимки биздин баягы жазма продукцияларга, жазма китептерге тартылат бекенбиз. Ошол китептердеги баягы рухий бир маданиятты, ошодогу бир эстетикалык табитти ала алат бекен деген бир далалаттан болуп атат да. Азыр Абдикерим агайыбыз бизге интерактивдүү доска берди, компьютер менен. Аны биз мына интернет желесине туташтырып койгонбуз. Бардык маалыматтарды ошол интернет аркылуу алып туруп окуучуларга билим бериш. Негизги максатыбыз. Эми ушул жерден мындайча айтканда педагогикалык устакана деп эсептейбиз бул жерде. Ушунда мугалимдер шыктанып, окуучуларга терең билим берсе, алардан келечекте элге, мамлекетке кызмат кылган инсандарды чыгарабыз деген максаттарыбыз, тилектерибиз бар. Өзүбүздүн агайыбыз Абдикерим Муратов, педагогика илимдеринин доктору, профессор Жазуучу, публицист, педагогика илимдеринин доктору профессор Абдикерим Муратов 1976 жылдан бери эл агартуу тармагында өзүрлүү эмгектенип келүүдө. Бекзат Зарипбек уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.